Assalamu alaikum, барыңыздар Кутман күн, арабаңыздар, урмандуу кыргыз элим. Мынакей бүгүн биз Ош шаары, Ош шаарынын чоң аян мына площадь деп айтылыш жерде кыргыз элим бүгүн экинчи балга болуп кетти. Мен азыр буну толкундан менен айтып жатам. Эмнеге дегенде мен ошол учурда биз өзүбүздүн жүрөгүбүздү берип, өзүбүздүн патриоттуулук сезимдер менен бизди дагы ата-энебиз үйүбүзгө чакырып жаттык. Ой балам, биз sen gel işlerini taşla. Ne kılasın gel balam ben yaptım. Biz daha hoşun versene. Ata-enebizde çorak çıktırıyor beni. Elimizde tuttuğumuzda uzatmayın degen. Hakiyetlerin bana geldi. Biz özümüzde piyer kılıp, özümüzde bozuldu maksatında. Al mezgilde, işlegenle ешқандай oyunumuz болған жоқ болчу. Буларга эле жардам берген, ошол жардамды Мажит Канаев алган адамдар. Экинчи балда боштон кеткенде Исмаил Матраев кайрымдуулук фонду стационарларда açık. Kırgızstan boyunca Oş şahrında, Bişkek şahrında çok stационарларда açık. Бардык элдер билейинде бүгүн мынакей топ толуп. Кабыл алып жатты. Эң биринчилерден болуп УВЛ аппаратын, 19 УВЛ аппаратын алып берип Исмаил Матраев кайрымдуулук фонду. Ошо менен биргеликте эле тез жардам унааларын алып берди. Ошо менен биргеликте эле келиңиздер, урматтуу медицина жабдыгына, медицина адамдар бөлүшүп жабдыктардын баарын алып берип жатты. Азаттык ким, хоп ким барын мааны магызына жетсин. Дагы да бурак адамга айткым келди. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар, мен азыр жашмын, бирок мен эртеңки биздер жакшы жашоодо өтүп кетишибиз мүмкүн. Эртеге менин балам, сиздин балдаңыздар кандай жашоодо жашайт деген мени ушундай бир көйгөй жүрөгүмдү ар дайым тырмалап келет. Ошондуктан бул экинчи күчтөрдүн, үчүнчү күчтөрдүн алып барып жаткан иштери бул кыргыз эли үчүн, кыргыз идеологиясы үчүн эч качан тоскоол болбош керек. Кыргыздардын чыган инсандарын ар дайым колдошубуз керек. Баткенден болобу, кыргыз чүйдөн болобу, Таластан болобу, любой жердин балдарын биз колдоп, коштоп алууга биз ар дайым кудуретибиз жетет. Чоң рахмат. Молодцы, мынакей. Азыр гана биздин катарыбызга көрүп тургандай жоон жамаат кошулду. Урматтуу бүгүнкү тарапташтар, Райымбек Исмаиловичка! Боштондук! Райымбек Исмаиловичка! Райымбек Матраимовка! Менин азырыңыздарга сөздү берем. Алыстан келген конок. Үсүк көлдөн келген конок. Бир кол чапаңыздар. Атай жолоп келип отурат. Келиңиз. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү митингдин катышуучулары, мен бул митингди укканда ошол байкебизди колдоо максатында Ысык көл областынан келип отурам. Молодцы. Байкебиздин кылган иштерине токтоло кетпесек болбойт. Мен 2019-жылы Исмаил Матраимов деген кишини тааныбайтмын. Бирок биз кичинекей кызыбыз ооруп калган себептүү ошо кайрымдуулук фондго кайрылганда эч кандай тууганчылык же ортомчусу жок эле тааныбаган адамга ушундай жардам, колдоо көрсөткөн эл болуу деп санайм. Урматтуу Facebook колдонуучулар, мажаттандар, прямой көрүүчүлөр, бүгүн суранарым дагы да көбүрөөк адамдарга болушуп коелу. Бүгүн Ош шаарында эмне кандай митинг болуп атат, кызыккандар болсо кирип көрүп, такталбаган маалымат менен келип кордолуп турганына ичибиз ачышып турат. Урматтуу мекендештер, бүгүн келип Райым Матраимовду колдоп бергендерге сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ысык көл областынын атынан Райым Матраимовка боштондук! 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 Эл үчүн кызмат кылган адамдарды ушинтип сындырганыбыз негизи туура эмес. Баарыбыз ушул позициябыздан тайыбай акырына чейин туруп беребиз. Боштондук! Рахмат сиздерге. Рахмат, туугандар. Сол жақтан чоң топ кошулган үкмөт. Кол чоп коюңуздар туугандар.
Оң жақтан да келетін қараңыздар туғандар. Біздің қолдаушымыз мен сайын көбейтіп, елдің Райымбек Исмаилович болған сыйырматы десек болады, урматтуу туғандар. Ошондой эле азыр бул жерде пандемия учурунда бардыгы тоого качып, жанын сактап качып кеткенде, ошондо Матраимовдор карапайым эл менен болгон туғандар. Hazır mı da ошонун дабыл катары айтам деген биздин реаниматолог Андросош клиникасынан Айтмамат деген жигитибиз сөз сүйлөйм деп турат пандемия боюнча. Келиңиз. Ассаламу алейкум кыргыз калкым. Мына сол жакта дагы бизди колдоп, Райымбек Исмаиловичти колдоп дагы элдер келатат. Бир кол чабып коюңуздар. Пандемия учурунда баары үйүндө отурган мезгилде 27 июндан 8 августка чейин Андросто биз иштедик. Мен как реаниматолог катары айтып коеюн, Райымбек Матраимов ошол мезгилде клиниканы ачып берди бизге. Биздин айлыктарды төлөп берди, врачтардын, медсестралардын, санитаркалардын айлыктарын төлөп берди. И дары-дармектер менен, кислородный концентрат менен бүт каржылап берди. Ошол 35 күндүн ичинде 130 бейтапты жакшы кылып чыгардык. Анын ичинен тилекке каршы 3-өө оор акыбалда келген үчүн каза болуп калды. Бирок ошол 130 бейтаптын батасын алып, ошол Райымбек Матраимовго бир кол чабып коюңуздар. Райымбек Матраимовго боштондук. 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 Рахмат. Туғандар, бұл жерге эмелер келген. Соболонова Кадиша эжеке, Өзгөн районунун Чындыкка жол энелер коомунун жетекчиси. Энелер бүгүн биздин жүрөгүбүздү канатпагыла, Райымбек уулубузду бошоткула деп бул жерде Кадиша эжекебизге сөз беребиз. Кол чабып коюңуздар туғандар. Энелер ыйлабасын. Урматтуу бүгүнкү жыйынга келген мырзалар, энелер, эже сиңдилер. Сиздер ушундай чындыкка көңүл буруп, адилеттүүлүктү талап кылып келгениңиз үчүн чоң эне катары ыраазы болуп отурам. Мисалы үчүн менин айтайын дегеним, ушул кишинин ушунча каралабагандыгын билип каралагандарга туура эмес, маани бергениңер үчүн чоң рахмат. Эгерде ушундай туура экен, каралаган жактары туура дегенде силер берге келбейт элеңер, билет элеңер. Ел айтса қалп айтпайды. Ел ушунча чындыкты билген элдер бар экен. Биздин нечен кол бийликти талап кылдык. Караны кара, акты өтүкөн бийликтерсин деп, Кадыр Жапаров баламызды шойладык. Ташиевди шойладык, өз элини көтөргөн. Өзүнүн элине суу чыгарып свет бергенде Ташиевди колдодук. Ушул адилеттикти акты кара, немесем караны кара ак кылат деп Кадыр Жапаровду шойладык. Ушунча элибиз колдогон, ушунча энелердин сөзүн угап, ошо каралагандарды туура эмес деп өздөрүнүн жоопко тартат ишенип отурабыз. Биз сурайык да кетебиз, эне катары. Биз ушул сөздү Чындыкка жол коомдун атынан энелер өзүбүз келдик. Биз эч ким түзөп келбейт берген. Ошо ак карады кара дейдигандар чоңулсун деген ойдо болуп отурабыз. Мен айтар элем, ошо азаттык телевидениясы мурда баардык ишенип, баардыгыбыз ошого ишене керек. Акыркы күндөрү сатылып, Кыргыздын чыган балдарыны каралап, жокко чыгарып, аткандарды жүрөгүн ошон үчүн азаттык телевидениясы жабылсын деп эне катары айтып кетелемин. Райымбек уулубуздун маалыматты элге таратып берүү үчүн баштады. Байлыкты курганы, бийликти колдогону. Жок жерге ушундай бар кылганы, бийликти колдогону. Ушундай колдогон мырзаны жок кылып, Кадыр Жапаровдун атыга да кара күрөш шыйпай тургандар болушу мүмкүн деп ойлоп атам да. Мисалы үчүн ким курат бир мачитте бир немени? Ошонун эмгегини баалап, биздин бийликтегилер бошотуп, ушунча элдин энелердин талабын орундатат деп биз бийликтегилерге ишенебиз. Суранабыз эне катары. Дайым биз чындыкты колдойбуз. Мына ага кара болсун деген заман келди деп билдирип кетемин. Бул боюнча кала бербейт.
Bişkekке çayın barlar, kırgız üylөр tigilet. Misal üçün şunday kırgızga jardam bergen, eldi koldogon Murzаны жок кылышка жол бербейбиz. Ошондойлорду кайта көбөйтүш керек. Колдош керек. Кандай ушу кыргыз элини көтөргөн, жоктон бар кылган, ооругандарга жардам берген Мурзаны түрмөгө камалып калышына эч качан эне катары жол бербейбиз деп айткым келет. Баарыңарга ырчык билдирем. Боштондук болсун айткыла. Бошотулсун ушундай мырзалар. Элге дагы жардам берсин.